Замандын мыкты адамы болуш үчүн ар убак ошол доордогу нерсеге шайкеш кыймылдап, ошол убакытты мыкты пайдалана билген адам деп айтылат экен. Андыктан бул заманда дагы мүмкүнчүлүктөр өтө кеңири болгону ал нерселерди туура пайдаланышыбызга гана шарт түзүлүп, же болбосо колдо турган мүмкүнчүлүгүбүздү пайдалана билели деп айткыбыз келет. Анткени бүгүнкү күндө социалдык түйүндөрү же болбосо интернет желеси өнөр адамдарына болгон баягы мейкиндик болуп калды десек болот. Ал жерде чек ара жок. Эгерде чындап сенин талантың, өнөрүң мыкты боло турган болсо, алдын карай озууга бир жакшы мүмкүнчүлүк түзүлөт десек болот. Анткени бүгүнкү күндө көпчүлүктүн баягы көңүл чордонунда турган социалдык түйүндөрдүн бири бул TikTok желеси экендиги талашсыз. Ал эми TikTok желесинде 100 000, 200 000 деген көрүүчүлөрдү топтоп өз өнөрүн тартуулап жаткан өнөр адамдары дагы бар десек болот. Биздин редакцияга атайы кайрылып, ушул баягы жалпы көрүүчүлөргө өз өнөрүн тартылайын деп келген биздин кадырлуу мейманыбыз коногубуз студиядан орун алды. Анда эмесе ырчы Нурболот Рыспай уулу биздин студияда. Саламатсызбы? Кутмандыгыңыз менен. Саламатсыздарбы? Кутмандыгыңыздар менен. Нурболот мырза, негизинен эле сизди ошол социалдык түйүндөрдөн байкап жүрөбүз. Ошол эле YouTube'да баягы 6000ден ашуун көрүүчү топтой алдыңыз десек болот. Ал эми интернет желелери ошол эле TikTok'та айтсак 300 000дик, 200 000дик, 100 000дик көрүүчүлөр топтой алган. Баягы баракчаңыз бар экен, өз өнөрүңүздү тартуулап келе жатырсыз. Эми жалпы эле сиздин өнөрүңүз тууралуу сөз кылалы деп жатканбыз. Ырчылык тууралуу, анткени баягы өзгөчө бир вокалы бар экен, өзгөчө бир үнү бар экен, кайсыл жакта окуйт экен деген пикирлер көп экен. Жалпы эле ушул музыкалык билимиңиз, андагы жараткан чыгармалар тууралуу сөз кылалы. Рахмат. Ушул өнөр мен эч жакта окуйм, музыкалык билим жок. Баары эле айта беришет. Музыкалык билими бар, жакшы да айт депчи, а бирок музыкалык билим жок. Ошо табияттан ушундай мүмкүнчүлүк берилген. Жакшы. Ал эми баягы ар бир нерсеге кесип керек деп айтылат эмеспи? Өзгөчө ушул өнөр адамдарына, анткени бүгүнкү күндө өнөр адамдарына болгон талаптар да өтө жогору болуп жатат. Анан келечекте ушул жаатта билимди кеңейтүүнү пландап жатсаңыз керек. Ооба, буюрса. Кудай буюрса, вокалдан окуп, консерваторияга тапшырсамбы деген ниеттер бар. Буга чейин тапшырбай калганыңыздын себеби эмне болду? Буга чейин ошо үйдөгүлөрүм каршы чыкчу, ырдабай эле кой. Ырчылык сеники эмес дегенден. Сеники эмес деп. Жакшы. Анан кийин ушул акыркы жаңылышпасак, баягы Жолтой Канатбек уулунун чыгармасын ырдап чыгарган экенсиз. Ошол өтө бир көп көрүүчүлөрдү топтой алды десек жаңылышпайбыз. Ошол чыгармадан соң баягы жалпы туугандардын, жора жолдош достордун ою да өзгөрсө керек. Ой, аябай өзгөрдү. Молодец, жакшы ырдап чыктың, сонун деп мактап. Ошентип. Жакшы, анда көрөрмандарыбызга баягы маалымат болуш үчүн мүмкүн болсо ошол чыгарманы ырдап алалы, андан соң эфирибизди улантабыз. Анда эсе сөз обону Аксолтой Канатбек уулу экебизге таандык. Тарынба деген ырдатка берип коеюн, кабыл алыңыз. Кабак бүркөлүп, качып чүмкөнүп, 5 мүнөттө калдың түнөрүп, кашың түйүлүп, келбей жүгүрүп, келише албай бир топ жүдөдүк. Абылды тарынба, бар жайында, чоң кемчилик койдум кетирип. Кабакты түйбө, кайгыны үйбө, карлы качым койчу кечирип. Мурдуң муру чоюп, бетиң бултоюп, шайыр күлкүң капыс жоголду. Уксун күсүн деп, күлүп жүрсүн деп, сагарнадым ушул обонду. Болду тарынба, чей бар жайында, бир качакты алдым кетирип. Кабакты түйбө, кайгыны үйбө, карлы качым койчу кечирип. Болду тарынба, бар жайында, чоң кемчилик алдым окшойт кетирип. Кабакты түйбө, кайгыны үйбө, кадалуу сүйлөп, карлы качым койчу мени кечирип. Баракелде дейли, чындыгында баягы ыр жаатында акапелла жаатын ырдалды деп айтылат эмеспи? Мындай болсо баягы жандуу үн менен эч кандай бир инструменттердин коштоосу жок аткардыңыз дегендей. Негизи эле баягы чыгармачылыкка баягы арыш таштаганда бир жакшы мүмкүнчүлүк түзүп бере ала турган, ошондой эле жан шерик дос боло турган бул сөзсүз түрдө аспаптар болот эмеспи? Музыкалык аспаптарды ойнойсуздарбы бул жаатта кандай? Жок, музыкалык аспаптарды ошо үйрөнөлү деп аракет кылып атабыз буюрса.
эми эми аракет кылып музыкалык билимди алып анткени чындыгында эле бүгүнкү күндө баягы интернет желеси көпчүлүк мүмкүнчүлүктөрдү адамдын өз жөндөмдүүлүгүн ачууга бир жакшы шарт түзүп атып жатпайбы? Демек ушул желе сиздерге түрткү берди. ооба, ушул желе бизге түрткү берди. Жакшы, анан келечекте баягы өзүңүздү кайсыл жаатта ырчы катары элестетесиз? Анткени эстрада бар, фольклор бар, опера бар, классикалык чыгармаларды аткаруу, өзүнүн жөндөмдүүлүктөрү, өзгөчөлүктөрү бар дегендей. Сиз? Мен өзүм опера жагына кызыгам. Керим Тропов агабыздын чыгармаларын аткарып жүрөм. Баары айтат, ошо опера жагына тапшыр. Операны жакшы ырдайсың депчи. Опера деп калсаңда, опера жаатта да үн сөз кыласыз. Ооба. Негизинен баягы музыкалык билим албай, нота жаттабай эле, бирок табияттан берген мүмкүнчүлүк менен ырдап калган жөнүңүз бар. Анда мүмкүн болсо ошондон да бир токсак. Анда эмесе, Керим Тропов агабыздын Туулган жери сагын деген чыгармасын калсайын калабыздар. Кылымдардан кылым карты, кызыл суунун соосуң агылып, бал татыган таттуу кымыздай, туулган жердин суусун сагындым, жүрсөм дагы алыс аралан, ата журтум кетпейт санамдан, акыл айтып асыл кеп айтканы, аталардын кебин сагынам. Сарой менен көгөйү тоосунан, бүркүт шаңшып үкүк сайраган, ышкыны терип асказоосунан, жүргөн күнүм эстеп сагынам. Жылаң айлак чырпык ат менен, жылгалардан тунук суу кечип, балытырымды телип караган, балалыгым эстеп сагынам. Коңур дөбө жайлуу жашыл түөр, коңур жерди сен, кой кайтарган күнүм сагынам. Түндүгүнүн түтүн булатып, апам жапкан нанды сагынам. Үйүр жылкың айдаганы, атам жүргөн жерди сагынам. Баракелде дейли, негизинен ушул классикалык жаатта же болбосо өзгөчө ушул опера жаатта ырдаган адамдар менен маектешип калганыбызда, маселен ошол республикабыздын эмгек сиңирген артисти Тилек Найманбаев менен сүйлөшкөнүбүздө айтканы бар да. Тоодой бакыт бар дегенде, тоо койнунда үн жаңыртып ырдаган адамдар көбүрөөк ушул операга жакыныраак келет деп, жанан сиздин балалыгыңыз, айыл чагыңыз тууралуу сөз кылсак. Мен өзүм Нарын шаарына караштуу Ат баш районунун Казыбек айылына жүргөм. Тоолуу өрөндө. Тоодон тоого үн салып кыйкырып жүргөнгөнсүз дегенде. Ооба. Ошол айылыбыз аябай кооз, тоолорго чукул. Сиз айткандай тоодо төрөлгөнбүз. Жакшы, эң бир белгилүү айылдардын бири десек болот Казыбек айылы. Негизи эле буга чейин өз өнөрүңүздү баягы сынап көрдүңүз беле? Кароо сынактарга катышып дегендей. Ооба, буга чейин кароо сынактарга катышып көргөнбүз. Нарындын өзүнүн ичинде эле Нарын жаш таланттар деген бар, ошол жакка барып көптөгөн сынактарга катыштык. Анан ошол жаатта баягы чыгармачылыгыңыз ортодо үзгүлтүккө учурап калды дейт. Анан өзүңүзгө болгон ишеним пайда болгон учур кайсыл убактардан тарта? Же болбосо күтүүсүздөн эле бирөө тартып интернетке чыгарып коюп анан башталып кеттиби дегендей? Ушу жумуштан өзүм ырдап чыгарып калам. Анан ошол зериккенде ошол ырым аябай кетти. Туулган жер сагынды ушул чыгарманы өзүм минусовкасы менен ырдап чыгарып койдум эле. Ал эми сизди жалпы эле ушул интернет желесинен таап, жалпы эле чыгармачылыгыңызга күбө болуш үчүн маалымат иретинде айтып өтсөк, Нурболот Рыспай уулу деп
YouTube'дан издесеңиздер болот, ошондой эле TikTok телесине да кирсеңиздер бир топ аткаруусундагы чыгармаларды көрүүгө мүмкүн болот деп айткыбыз келет. Негизинен баягы чыгармачылыктын кайсыл тарабы болсун түйшүктүү жол, анан бирок туура багыт табыш керек деп айтылат. Сиздин ушул баягы ырларды социалдык түйүндөргө жайылтып чыгарып атасыздар. Таанымал адамдардан, белгилүү адамдардан жол көрсөтөлү, кеп кеңеш берели дегендер болуп атабы? Азырынча андай жок. Буюрса болуп калат деген үмүттөмүн. Жалпы эле ошо пикир жазгандар кадимки баягы карапайым эл, жөнөкөй адамдар болууда деген, ошолор сүрөп алдыга жылдырып атат дегендей. Ыраазычылык билдиребиз Нурболот мырза. Баягы чыгармачылыгыңыз өркүндөп өссүн. Бул куттуу студиядан бир канча мыкты өнөр ээлери, мыкты таланттар чыккан десек болот. 30 жыл аралыгында көптөгөн талант ээлердин тушоосун кескен куттуу студиябызга келгениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Кадырман теле көрүүчүлөр, ал эми биз көрсөтүүбүздүн жүрүшүн алдыны көздөй улантабыз. Бизге келген мейманыбыз, коногубузду дагы бир ирет эсиңизге салып өтсөк, Нурболот Рыспай уулу болду. Келечекте кең кадам таштап, ушул чыгармачыл жаатта, өнөр жаатында өзүнүн мүмкүнчүлүгүн, жөндөмүн текшерүүгө келген мырзабызга ал эми биз көрсөтүүбүздүн жүрүшүн алдыны көздөй улантабыз.